Класстан тышкаркы окуу 4-класс. Абдылда Карасартов. Жаңылуу. Атасы Өмүрбекке жакшы кабар айтты. Балам, машина алып берейин деп ойлонуп жатам. Айдайсыңбы? Капысынан айтылган бул сөзгө аябай сүйүнгөн Өмүрбек шашмалап ооба деп жиберди. Андай болсо деп баштады сөзүн атасы. Эң оболу машина айдаганды үйрөн. Ал үчүн окушуң керек. Бир гана айт чөкеп, керектүү гана учурда айдайсың. Жөнү жок айдаганыңа уруксат бербейм. Башынан келишип алалы. Ушуга макул болсоң, анан машина алып берем, деп Өмүрбекке эскертти. Ал макулдугун берип, башын ийкеди. Сөз бүткөн соң, өз кубанычын тең тушу Таалайга айтып, аны менен бөлүшкүсү келди. Анткени Таалайдын атасынын жеңил машинасы бар. Таалай Өмүрбектин айтканына макул болуп, уккандарын атасына айтты. Ата, Өмүрбек машина айдаганды үйрөтүүчү окууга барат экен. Мен да барып чогуу окуймбу? Деп атасына суроолуу карады. Атасы жооп берди. Бул сөзүң жакшы, окусаң окугунуң. Машина айдаганды үйрөнүп алсаң, мага да өзүңө да пайдалуу. А бирок ушуну да окуп, аягына дейре чыга аласыңбы? Кеп ушунда. Сөзсүз окуйм деп кесе сүйлөдү. Ошентип Өмүрбек менен Таалай экөө бир топ күн окууга барып жүрдү. Күндөрдүн биринде бирөөлөр Таалайды азгыра баштады. Күн сайын окуймун деп бул жерге келип, башыңды оорутуп эмне кыласың? Эң негизгиси айдаганды үйрөнүп алсаң болду. Документти акчага эле сатып албайсыңбы? Деди. Анын айтканы Таалайга аябай жакты. Жана макул болду. Бул жаңылыкты Өмүрбекке айткан эле. Ал: мен документти окуп, экзамен берип, эмгегим менен алам. Анын үстүнө окуймун деп атама убада бергем. Атамды алдагым келбейт деп жооп берди. Бирок пайдалуу кеңеш берген досунан Таалайдын ажырагысы келбеди. Ар күн сайын окууга кеттим деп калп айтып досу менен сайрандап жүрдү. Балдар, Өмүрбек менен атасы эмне жөнүндө макулдашышты? Таалайдын окуусуна барбай, сайрандап жүргөнү туура болдубу? Балдар, аңгеме андан ары кандай уланат деп ойлойсуңар? Кана анда ар бирибиз өз алдынча купуя окуп чыгалы.